Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфирде Нар көрсөтүүсү. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Анда эмесе бүгүнкү каарманыбызды мен сиздерге тааныштырсам, Айнура Сопокова нукура азыктарга өзгөчө басым жасаган кондитер, кулинар, же болбосо ашпазчы. Саламатсыздар. Саламатчылык, кош келипсиңер менин үйүмө. Бүгүн силер менен бирге телекөрүүчүлөргө пахлаванын бир түрүн көрсөтүп берем. Негизи эле пахлаванын аябай көптөгөн рецепти бар. Ар бир кожойке өзүнө бир ылайыктуусун тандап алган болуш керек. Мен өзүмө интернет тармактардан эле бир рецептти өзүмө ыңгайлаштырып алганмын. Дайым үй бүлөм сүйүп жечү пахлаваны бүгүн телекөрүүчүлөргө көрсөтүп берем. Жакшы. Демек, ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз түрк элинин ашканасына баш багат экенбиз десем болот. Алардын сүйүктүү улуттук десерти десек болот. Жакшы. Эмне азыктар керектүү деп жалпы телекөрүүчүлөргө айтып өтсөңүз. Азыктар бул пахлава балдан болгон үчүн негизгиси бал, нукура бал болуш керек, сода, ун, шекер, кам-каймак жана жумуртка. Анан дагы негизги жаңгак. Бул жактагычы. Унутуп калыппыз, бул 80% нукура жуулган май. Жакшы. Анда биз десерт жасауну баштайбыз. Айтып өтсөңүз, канча грамм ун, канча грамм кум шекери? Унубуз 800 грамм. Баарын даярдап өлчөп коюп алганбыз. 800 грамм унга 350 грамм жуулган майды. Бул катуу май. Сүргүчтөн өткөрөбүз. Технологиясы боюнча муздак майды сүргүчтөн же болбосо кол менен аралаштырып бириктириш керек. Аябай даамдуу, аябай калориялуу. Пахлаваны дагы үйдө бат-баттан жасап турасызбы? Буйрутма боюнча жасайсызбы же болбосо үй бүлө мүчөлөрүнө жасап турасызбы? Буйрутмага жасабайм. Өзүмдүн жакындарыма, той топурга, негизи эле мен бир жака жөнөгөндө сөзсүз менин ден бир шириндик күтүшөт, кайсыл жакка барбайын, Айнура сөзсүз бир нерсе алып келет деп. Ошондо кээде торт жасаганга азыктар жок болуп калганда, пахлаванын азыктарын жакынкы дөкөндөрдүн баарынан тапса болот. Сен жардамдашсаң, мына жумуртканын сарысын агынан ажыратып 300 грамм кам-каймак куябыз, сода кошобуз, сарысын кошобуз. Азыр агын, сарысын бөлүп алып атпайсызбы, Буну. Ушуну баарын чогуу эле кошуп салса эмне болот деген дагы ушундай суроо пайда болот да. Жок, анда ар бир нерсенин технологиясынан даяр азыктын туура болуп чыгышы анын технологиясында, сөзсүз туура рецептинде, рецепт боюнча ушундай, рецептти өзгөртпөй эле өзүндөй жасайбыз. Технологиясына карап жасаш керек. Эгерде ошол жасай турган десертибиз биз ойлогондой даяр болуш үчүн. Песочный камыр деп кыргызча кандай которулат? Балким укаланган камыр деп. Укаланган камыр болуш үчүн укаланып туруш керек экен. Көп илештин кереги жок. Жууган майды дагы эритпей кошкон бирден бир себеби ушунда го деп ойлойм. Себеби иштеринде бир аз боштуктар болуш керек да. Камырыбыз тынгандан кийин жайып ортосуна ушул буга жаңгак кошобуз дагы. Жаңгакты майдалаш керекпи? Ооба, жаңгакты майдалаш керек.
Мына эми камырыбыз да даяр болду. Зубаладай кылып пакетке салабыз дагы тыныктырып коебуз. Мүмкүн болсо муздаткычка салып койсок, жайганга оңоюраак болот. Канча минут? Жарым саат. Эс алып. Ооба, эс алып туруш керек. Камырды муздаткычка салып коюп, кийинки этап бул грек жаңгагыны майдалайбыз. Аны үчүн бизге жардамга мындай блендерге салабыз. Өтө майдалаштын кереги жок. Себеби жаңгактын жегенде сезилип туруусу. Ооба. Бирок эми каалоочулар өтө майдалап салса деле болот. Майдаланган жаңгагыбызды жанакы шекер менен жумуртканын агы бар массага кошуп алабыз. Баклаванын ичине коюлчу маңыз даяр болду. Камырыбыз муздаткычта даяр болду окшойт. Столбун сыйып алабыз. Мына ушул тортторду жасоодо Алматыга барып окуп келдим дедиңиз го. Технологиясын. Бир жолу окуп келип эле ошо менен болду же болбосо аны өркүндөтүш үчүн дагы окууларга барып турасызбы? Түрүнө көп бардым негизи. Бир 6-7 жолу ар түрдүү жанакындай катмар немеге слоёный тестога бир бардым, шоколадка бир бардым, сырга бир бардым, анан жанакындай үлпөт тойлорундагы чоң маарекелердеги шоу торт деп коет. Ошондойго бардым. Кенжи бар дегенге бардым, көбүнө бардым. Биринчи катмарына чоңураак камырды жайгаштырабыз. Үстүнө маңызын салып чыгат экенбиз. Ооба, маңызын салып. Бирдей кылып жайып чыгыш керек. Ооба, бирдей кылып тегиздеп чыгыш керек. Үстүнө дагы бир катмар камырын коебуз. Бул кичине ичкериде турса боло берет, астыңкысы чоңураак болуш керек. Үстүнө дагы ушул учурда мештин жандырып коебуз. 170-180 градуска коюп. Канча минутта даяр болот? 35-40 минутада. 35-40 минутта даяр. Ушул ыкма менен ар биринин үстүнө маңыз сүйкө менен бардык камырларыбыздын бири-биринин үстүнө коюп чыгышыбыз керек. Муздаткычта эс алдырган сыр эмнеде камырды? Муздаткычта эс алдырган сыр деле эмес, бардык эле кожойке билсе керек. Ар бир камыр, бардык эле камыр жасалгандан кийин, жуурулгандан кийин дем алууга муктаж. Оңой жайылыш үчүн. Болбосо тартышып, жайылышы кыйын болот.
урматтуу көрүүчүлөр, мына соңку камыр. Биз азыр үстүн жабабыз дагы. Четтерин эң астыңкысы менен, астыңкы камыры менен үстүнкү камырды Бириктирип коесуз. бириктирип чыгабыз. Ичиндеги маңызы сыртка куюп кетпеш үчүн. Пахлавабыздын бетин жумуртканын сарысын сүйкөш керек бетине. Агынан ажыратып алабыз. Камыры даяр болду, жумурткасы сүйкөлдү. Эми ромбик кылып, курч бычак менен кесип чыгыбыз керек. Абайлаш керек, эң акыркы камырды кесип кетпеш керек. Муну ар ким ар кандай кесет. Каалагандар чоң ромбик кылат, кааласа кичине ромбик кылса болот. Анан дагы баклаванын үстүнө жаңгак ар бирине жабыштырып чыгыш керек эле. Жаңгак кылса да болот, мен көбүнчө кунжут сээп коем. Бул учурда дагы кунжут эле сээп коеюн деп атам. Эми духовкага салабыз. Канча мүнөттө даяр болот? Бышышына карайбыз. 30 мүнөттөн 40 мүнөткө чейин даяр болуш керек. Даяр болорго бир 10 мүнөт калганда сироп куябыз. Ал сироп бал менен бал каймактан жасалат. Биздин пахлавабызда бышышына бир аз калды. Эми биз ошого кошулчу сиропун жасайбыз. Жана айткандай 50 грамм жууган майга 2 чоң кашык бал кошуп эритип алабыз. Сиропубуз даяр болду. Эми пахлаваны духовкадан чыгарабыз. Кесип чыгабыз бир аз. Кесилген араларга бал менен жууган каймактан болгон сиропту куюп чыгабыз. Муну кайрадан духовкага жөнөтөбүз. Дагы бир 5-10 минутадай кармайбыз. Мына биздин пахлавабыз да даяр болуп калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, духовкадан жаңы чыкты. Негизи муну муздаганча кое туруш керек эле, бирок ага убакыт жок. Кесип көрсөтүп коеюн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте биз Түрк элинин ашканасына баш багып, алардын улуттук десертин
Айнур эженин жардамында жасадык. Кана татып көрсөк, келиңиз Айнур эже, татып көрүңүзчү. Бирок жогоруда айтты Айнур эже, ысык кезинде анчалык даамдуу болбойт, муздагандан кийин аябай сонун болуп калат деп, Ооба. Негизи бышыкпы, бышкан эле болсо. Ооба, бышкан. Муздаганда дагы бир аз башкачараак болуп калат. Бул каттык болуп, ооба. Жакшы болуп калат. Алыңызчы. Татып көрөбүз, кандай экенин азыр айтам. Окшошту. Ойдогудай ушундай болуш керек. Сон окшоштур, негизинен пахлаванын түрүнө карап, мунун ичине мисте кошуп койсо болот, бадам кошуп койсо болот дегенде. Мейиз кошсо Негизинен жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы бүгүнкү көрсөтүүдө көрүп үйрөндүңүздөр деген ойдомун. Ойдогудай эле болупту? ойдогудай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер да үйдө жасап, балдарыңыздарды, үй бүлөңүздөрдү ушундай шириндик менен кубандырсаңыздар болот. Мен соңку суроомда сиздерге буйртма менен кантип кайрылат адамдар? Буйртма менен мен көбүнчө интернет аркылуу азыр интернеттин кылымы болгон үчүн nukura.osh деп Инстаграмда баракчам бар. Ошол жерде контакт номерлерим бар. Ошол жерден байланышып, негизи заказдарым ошол жактан болот. Демек, Кыргызстандын кайсы бурчундан заказ кылса, сөзсүз түрдө аны оюун, каалоосундай даярсыз. Даярмын. Жакшы, сизге рахмат айтабыз. Атайын программага катышып, сонун рецептти үй бүлө кожойкелерине, наар көрсөтүүсүнүн көрмандарына көрсөтүп бердиңиз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Дайыма ушундай даамдуу тамактарды үй бүлө мүчөлөрү үчүн, кыргыз эли үчүн жасап жүрөңүз. Рахмат силерге да, мага бат-баттан конокко келип турсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө келебиз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Саламатта калыңыздар.